Бүткүл дүйнөлүк жол кырсыгынан каза болгондорду эскерүү күнү тууралуу айтып, коомго жеткирүү зарыл болууда. Соңку жылдары өлкө аймагында автокырсыктан каза болгондордун саны кескин өскөн. Буга байланыштуу Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери маркумдарды эскерүү зыйнатын уюштурду. Ага Бишкек, Ош каттамындагы айылдардын башчылары, имамдар жана өспүрүмдөрдүн инспекторлор катышты. Жол кырсыгынан каза болгондордун арбагына багышталып Куран окулуп 1 мүнөттүк эскерүү кечеси өттү. Өспүрүм жаш инспекторлор негизги каттамдагы айдоочуларга атайын баракчаларды таратып, жол эрежесин сактоо өмүр менен барабар экендигин түшүндүрүштү. Эскерүү кечесинин соңунда кандуу жолго кант чыгарып сый тамак уюштурулду. Жыл башынан бери өлкө аймагында 5437 жол кырсыгы катталып, 587 жаран көз жумган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 29%га өскөн. Оор жол кырсыгын келип чыгуунун себептерин айдоочулар эрежени сактабай, спирт ичимдигин ичкени негизги себеп болуп калууда. Жарандар азыр өзүңүздөр билесиздер, барды кандайдыр бир шашылыш ушундай жөн жүргөн жок. Ушу карама-каршы сиркеге чыккандын кесепетинен көп жол транспорт кырсыгы катталат. Экинчиси ылдамдыкты ашырган. Үчүнчүсү ошол спирт ичимдигин ичип алып уролго отурган. Анан эми калгандагы майда чүйдө немелер бар. Эми алар мисалы тоскоолдукту койдуруп, ал деле ошол айдоочунун өзүнүн милдетине кайдыгер мамиле деп эсептейм да.